Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар менен мен Адлет Кадыров тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети аккредитациядан ийгиликтүү өттү. Кыргыз мамлекеттик университетинин өкүлдөрү Түрк университеттеринин билим берүү көргөзмөсүнө катышты. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында эл аралык илимий конференция өттү. Кыргыз мамлекеттик университетинин өкүлдөрү биринчи эл аралык студенттик илимий практикалык конференцияга катышты. Кыргыз мамлекеттик университетинде ачык эшиктер күнү өттү. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде аккредитация, рейтинг жана тастыктоочу көз карандысыз институтунун тышкы эксперттик комиссиясы институционалдык жана программалык аккредитациялоо ишин жүргүздү. Эксперттик комиссия окуу корпустары, лабораториялар, компьютердик класстар, музей, спорт залдар менен таанышып, АВН автоматташтырылган системанын, окуу усулдук материалдардын жеткиликтүүлүгү жана билим берүү процессинин санариптештирилишине баа берди. Окуу процессин, окутуучулардын кесиптик деңгээлин, материалдык техникалык базаны жана студенттер үчүн түзүлгөн шарттарды дыккат иликтеди. Эксперттер окуу жайдын бардык корпустарын кыдырып, жетекчилик, окутуучулар жана студенттер менен жолугушууларды өткөрүп, керектүү маалыматтар менен таанышты. Мындан тышкары окуу программаларынын сапаты, алардын заманбап талаптарга шайкештиги жана бүтүрүүчүлөрдүн эмгек рыногундагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнө көңүл бурулду. Эксперттер тарабынан окуу жайдын жалпы ишмердүүлүгү, анын ичинде стратегиялык өнүктүрүү жана сапаттык камсыздоо саясаты, кадр саясаты, материалдык жана маалымат ресурстары, каржы жана илимий методикалык, илимий изилдөө иштери каралып жатат. 5 стандарттын негизинде иш алып барылып жатат. Ал эми программалык аккредитация боюнча бизде тарых багыты бакалавриат жана дине тарбия спорт магистратура багыты, дине тарбия жана котормо иши, орто кесиптик билим берүү программалары боюнча 4 программа негизинде көз карандысыз аккредитациялоодон өтүп жатышат. Кыргыз мамлекеттик университетинин өкүлдөрү Түрк университеттеринин билим берүү көргөзмөсүнө катышты. Көргөзмөнүн максаты окуучуларга Түркиянын сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн сунуштоо, Түркиянын алдыңкы университеттерин таанытуу, студенттердин алмашуу программалары аркылуу Түркияда билим алуу, университеттер аралык кызматташтык жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун мүмкүнчүлүктөрүн баалоо, ректорлор ортосунда жеке жолугушууларды өткөрүү, академиялык жана социалдык чөйрөдө тажрыйба бөлүшүү, университеттер аралык практика жана студент алмашуу программаларынын мүмкүнчүлүктөрүн баалоо. Биздин студенттерге, бүтүрүүчүлөргө дагы ачык айкын форматтагы түзмө-түз Түркиянын жогорку окуу жайларына тапшыруудагы жакшы площадка болуп жатат. Жогорку окуу жайлардын, алдыңкы жогорку окуу жайлардын ректорлору өздөрү келишип, түзмө-түз ошо бүтүрүүчүлөр менен, жаш студенттер менен тажрыйба алмашуу максатында жаш мугалимдер менен келип, жакшы бир диалог форматындагы, жолугушуу форматындагы, B2B форматындагы жакшы бир кызматташуу жаатындагы диалог болуп жатат. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети катышып, түрк боордош биздин жогорку билим берүү жаатында кесиптештерибиз менен өтө тыгыз байланышта иштерди жүргүзөлүк деп атабыз. Академиялык мобилдүүлүк, профессор окутуучулук курамдар менен тажрыйба алмашуу жана илим изилдөө иштеринде сапаттык көрсөткүчтү дагы өтө жогорку деңгээлге чыгаруу максатында бүгүн мынакей өтө абдан маанилүү иш-чара болуп атат. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында өнүгүүнүн глобалдык демилгеси жана Борбордук Азияны модернизациялоо аталышында эл аралык илимий конференция өттү. Конференциянын максаты Борбордук Азия аймагындагы заманбап өнүгүү процесстерин, аймактык динамиканы жана эл аралык кызматташтык маселелерин кеңири талкуулоо. Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность всем участникам конференции, в том числе нашим уважаемым друзьям из Ланчжоуского университета, а также представителям научного и экспертного сообщества, прибывшим из различных стран для обсуждения столь актуальной и многогранной повестки.
Урматтуу бүгүнкү эл аралык конференциянын катышуучулары, дүйнөлүк экономикадагы өзгөрүүлөр, санариптик трансформация, климаттык чакырыктар жана коопсуздук маселелери мамлекеттердин жаңыча ыкмаларды жана биргелешкен аракеттерди талап кылууда. Мына ушул шартта Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы бул байланыштар өзгөчө мааниге ээ деп эсептейм. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде билим берүү системасын санариптик трансформациялоодо жаңы технологиялардын ролу жана инновациялык окутуу стратегиялары аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Иш чаранын жүрүшүндө билим берүү системасын санариптештирүүнүн актуалдуу маселелери, заманбап маалыматтык коммуникациялык технологияларды окутуу процессине интеграциялоо, инновациялык педагогикалык ыкмалар, онлайн жана гибриддик окутуунун артыкчылыктары, жасалма интеллекттин билим берүүдөгү ролу, ошондой эле окутуучулардын санариптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу маселелери кеңири талкууланды. Бұл эл аралык биздин илимий практикалык конференцияга Россия Федерациясынан, Казакстан Республикасы, Өзбекстан Республикасынан катышуучулар бар. Бұл биринчиден биз ошол улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолундагы 7 багыт боюнча иш алып барабыз. Биздин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети биринчи багыт талим тарбия, илим билим жана маданият. Бул сөзсүз биз келечекте заманбап илим билимге ээ болгон, өз кесибин сүйө билген, мамлекеттик рынокто өзүн көрсөтө ала турган биз заманбап адистерди даярдоо бул биздин негизги милдетибиз. Илимий практикалык конференция бүгүнкү күндөгү санарипт доорундагы санарип технологиялар мезгилинде келечектик кадрларды даярдоодогу көйгөйлөрүн жана перспективаларын талкуулоого бир жакшы аянтча түзүлдү деп ойлойм. Кыргыз мамлекеттик университетинин өкүлдөрү биринчи эл аралык студенттик илимий практикалык конференцияга катышты. Конференциянын негизги максаты санариптик трансформациянын шартында жаштардын коомдогу ордун, алардын коммуникациялык мүмкүнчүлүктөрүн жана санариптик дипломатиядагы ролун талкуулоо. Конференциянын жүрүшүндө билим алуу жана кесиптик өнүгүүсү менен байланышкан актуалдуу маселелер талкууланды. Ошондой эле маданий гуманитардык баалуулуктарды жайылтуу, мурастарды сактоо, экологиялык кызыкчылыктарды коргоо жана саясий экономикалык байланыштарды чыңдоо боюнча идеялар сунушталды. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика-математика факультетинде лабораториялык сабактарды өткөрүү үчүн материалдык техникалык база жаңыланды. Жабдуулардын арасында демонстрациялык динамометрлер, электростатикалык машиналар, модельдик индукциялык генератор, электролиттик ванналар, туруктуу магниттер, гальванизация жана электрофорез аппараты, окуу калориметри, мультиметрлер, лабораториялык компас, электрондук курулуш комплекти бар. Мындай физикалык жана математикалык жабдуулар студенттердин билим алуусуна кеңири мүмкүнчүлүк түзүп, теориялык билимди практика менен айкалыштырып, татаал түшүнүктөрдү тереңирээк көздөштүрүүгө шарт түзөт. Ректор Айгүл Төлөкүнүн жардамы менен биз жаңы приборлорду алып отурабыз. Эми ал приборлордун биз үчүн мааниси өтө чоң. Анткени бизде ушул убакка чейин колдонуп келген приборлордун эскилиги жетип, иштен чыга баштаган. Анан кийин бул жаңы приборлор бизге өтө маанилүү. Бул приборлорду балдар өз колдору менен, студенттер өз колдору менен кармап окуп үйрөнүп, алар өздөрүнүн педагогикалык практикасында мектепке мугалим болуп барганда ошол лабораториялык иштерди иштөө көндүмдөрү калыптанат. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ачык эшиктер күнү өттү. Иш чаранын жүрүшүндө катышуучуларга институттар, факультеттер жана алардын багыттары, билим берүү программалар тууралуу кеңири маалыматтар берилди. Иш чаранын негизги максаты мектеп бүтүрүүчүлөрүнө жана алардын ата-энелерине университеттин окуу шарттары, адистиктери жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири маалымат берүү. Бүгүнкү иш чарага биздин мектептен 80ге жакын окуучу келди. 9 анан 11 класстар. Иш чара жакшы деңгээлде өттү деп ойлойм. Окуучулар өздөрү кызыккан факультеттер боюнча, структуралар боюнча маалыматтарын алышты, брошюраларды алышты. Анан бул жакта өткөн концертке катышышты. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган негизги жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.